Канча мисалы бир айда 2 айда алып барып коебу. Киши көнүп калгандан кийинки жылдары 3-4 айдабы, 5-6 айдабы. Дагы көнүп калган, мисалы балалуу болуп калгандан кийин анан анча-мынча кээде ата-эне ооруп калса, кыз ошол аял кишинин ата-энеси, анда алып барыш керек. Мына күйөө балдар, күйөөлөр, ошо жолдоштору буну эске алыш керек. Жөндөн жөн эле үйдөн чыгарбай, не болот барбай коюп, бир туугандары, же болбосо башка туугандары аз-маз эме болуп калса, ага мейли, бирок ата-энесине тыюу салбаш керек. Алып барып туруш керек. Жумуш иш жүрүшпөгөндө кайсы дуа окулат? Андан башка не кылыш керек деди. Салатлы хажат деп ала. Хажат намазы бар. Эртерээк туруш керек. 5 убакыт намазды каза кылбаш керек. Таң эртене. Анан истихара окуш керек. Алла Тааладан жардам сурап, истихаранын өзүнүн дуасы бар. Кажет намаз менен истихара окуп турса, аракет кылып, Кудайым иншалла сөзсүз бир жол ачып берет. Алла Таала Кур'анда айтканда: "Маяттакилля яджаллаху махража". Мына кимдин иши жүрүшпөй калат го? Ким таквалыкты калса, иши жүрүшүп кетет деп атат. Жолум ачылбай калды дейт, жолу ачылып кетет. Яджаллаху махража. Алла Таалам чыга турган жолду дайындап коет экен да. Ага тупик болбойт ага. Анын бактысын эч ким тоса албайт, эч ким бактысын анын жолун жаба албайт аны. Буга сөзсүз. Бирок бир шарт таква. Маяттакилля яджаллаху махража ва ярзукху мин хайсу ла яхтасиб. Аллаху акбар. Алла Таала айтат, ошол аяттын уландысында не дейт? Жана Алла Таала буга ушундай жерден ырыскысын жеткирип берет, өзү күмөн кылбаган, өзү ойлонбогон, күтпөгөн жерден Алла Таала аны ырыскысын жеткирип турат. Таквалык болсо дейт. Таквалык ал туугандар пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын толук сүннөтүнө эргешүү менен болот. Дальше. Эрди жүрүшпөй калган. Эрди кантип ыраазы кылса болот? Такыр менден ыраазы болбойт. Бир жумушума жетишпей калсам, наалып эле жүрө берет. Башка бирөөнүн аялдарын мактап келе берет. Үйгө өзүм намаз окуйм дейт. Аялдары мактап келе берет үйгө. Өзүм намаз окуйм деген. Эми мындай. Бенденин бардыгын разы кылыш деле кыйын, разы болбойт деле. Мухаммад алейхиссаламдан бардык инсандардын разы болбоду. Меккеде мушриктер, бирок биздин колубуздан келишинче, мисалы, сиз колуңуздан келишинче ата-эне, аял бала чака, кошуна колоң, дос, сизден кемчилдик кетпесин. Сыйлаганда, урматтаганда, колуңуздан келип аткан учурда жардам бергенде, сизден кемчилдик кетпесин. Артынан жакшы сүйлөгөндө, ак батаңызды бергенде, канча күчүңүз жетет. Кээде акчаңыз менен жардам бересиз, кээде кызматыңыз менен, колуңуз менен жардам бересиз, кээде жакшы сөзүңүз менен жардам бересиз. Сизден кемчилдик кетпесин. Мисалы, ошол маселелерде мына күйөөлөрүн ыраазы кылуу маселесинде мойнундагы милдетин аткарсын. Намаз окуп атат, анын уруксатсыз мисалы сыртка чыгып жүрө бербейт, уруксатсыз мүлкүн башка бирөөлөргө бербейт, үйдү таза кармайт, бала чакалар жакшы тарбиялайт дегендей, анын туугандары менен жакшы мамиледе, анан дагы деле ушинтип эле нааразы боло бере турган болсо, ал эмне ал? Ал өзүнүн тагдырынан нааразы болгон киши деп билебиз. Атак ар бир адамдын кандай гана кызматы болбосун баалай билиш керек, кадырлай билиш керек туугандар. Болбосо чын-чынына келгендечи биздин аялдарга рахмат айтсак болот да. Мына бир Кыргызстанда жашап атабыз го. Вообще эле мына Орто Азияда аялдарга биз рахмат айтсак болот. Булар бардык нерсени кылат да. Шариятта карап алып келе турган болсоң, теңдештирип келсең, алардын мойнунда милдет эмес. Ошо сизди разы кылам деп көйнөгүңүздү жууп атат. Сизди разы кылам деп төшөгүңүздү салып берип атат. Сизди разыңызды кылам деп тамагыңызды бышырып берип атат. Ошо сизди разы кылам деп баланы төрөп берип атат. Сизди разы кылам деп ушу балдарды эмизип берип атат. Мен баланы эмизбейм, сиз эмизип алыңыз десе, акысы бар. Акысы бар. Эмизбейм десечи, анан башкага бирөөнүн акча бересиң дагы. Так, $200 бересиң, $100,000 бересиң, эмиздире бересиң да балаң. Сен багасың. Мен төрөп бердим, болду. Мен оңойду, төрөгөн оңой эмес. Эми бул жактан ары өзүңүз багып алың десе, акысы бар да. Бул бала сиздики дейт. Паланчанын баласы деп айтат да, апасын айтпайт да. Туурабы? Ат сиздики да, ат сиздики. Кудай сактасын го, эгерде ажырашып кетип андай мындай боло турган болсо, бала атада калат. Билесизби? Атаныкы бул. Ошон үчүн ал памперс алып бересизби, жалайык жууйсузбу, сиздики.
Сиз кылышыңыз керек. Бирок ошого шүгүр кылбайбыз да дагы элечи. Канча нерселери бар да. Ошон үчүн андай кылбаш керек туугандар. Баалай барктай бериш керек. Көңүлүн көтөрүп койсо, аны аял киши эмне? Мактаганда жакшы көргөн. Киши көңүлүн көтөрүп койсо, ошону сүйүнүп кызмат кыла берет да. Зачем мындай немелер? Бул жакшы эмес. Анан кийин мындай туугандар, өзү бул үй бүлөлүк пе сыр маселесинде аялыңыздын алдында башка аялды мактабаңыз. Аялдар дагы өзүнүн ушул күйөөсүнүн алдында башка күйөөнү мактабасын. Бул жакшы эмес бул ортодогу. Бул үй бүлөлүк ортодогу сыйга, урматка, сүйүүгө, мухаббатка, залакка жеткире турган нерсе. Хоть ушундай болуп кеткен жакта дагы тилиңиз менен аны мактабаңыз. Анын алдында. Түшүнүктүү да. Уйду искусственный кылып качырса болот. Менин атым Майрам, Өзгөн районунан болом. Мен азыр Кур'андын 1-чи парасын бүтүп жаттоого келдим. Бирок кичине кыйын болуп атат деди. Эчтеке эмес. Азыр барып Кудай кааласа жеңилдеп кетет. Менет кыла бериш керек, кыйналганга дагы өзүнчө сооп берилет. Күйөөсү ыраазы болсо гана бейишке кирет дейт го. А эгер аялдын жакшылыгын көрбөгөн, нааразы бойдон өткөн эркектер бар. Ошолордун аялдары кандай абалда болот? Мен буга азыр эле жооп берип кеттим да. Кудай кааласа мойнундагы колунан келишинче ыраазы кылганга аракет кыла берсин. Дагы деле нааразы болуп, кызматын көрө албаса ал өзүнөн эле. Алла таала иншалла бул кылган ошол аялдын кызматын Аллахым кабыл кылат дагы өзү ыраазы кылат. Кыз бала бойго жетсе турмушка бериш керекпи? Окутса күнөө болобу? Диплом алып, анан чыкса болбойбу дейт. Бүгүнкү күндө биздеги 18 жаш. 18 жаштан кийин сиз карап көрүңүз эми. Өзү кызды тарбия кылган ата-эне өздөрү жакшы билет. Эгерде туура көрө турган болсо 18 жаштан кийин турмушка берип, анан акырын сабагын уланта берсин. Эгерде бузулуп кеткенге коркунучу болбосо, мейли. Окусун бүтүп деле дипломун алып деле турмушка чыкса деле мейли. Негизи ушуну караш керек, талап адамдын табияты кандай, ушу кыздын табияты кандай. Турмуш куруп кеткенге биринчи даярбы, экинчи бузулуп кеткенге коркунуч жокпу? Анда берип коюш керек. Окуй берсе болот болсо, эгерде коркунуч боло турган болсо, анда кармабаш керек туган. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан осуяттарда бар да. Эгерде жуучу келе турган болсо, силер динине, адеп ахлагына ыраазы болсоңор, бере бергиле кызыңарды кармабагыла дейт. Болбосо бузукулук көбөйөт деген, эсиңерде болсун деген да. Бербей эле кармап тура бере турган болсоң, тим более азыр фитна доору. Кыз бала бойго жетсе турмуш так. Балдар өтө катуу кетип тентек кылса эмне кылабыз дейт. Эми балдар шок болот да. Кандай болбосун, туурабы? Ошону баланын шок болгону менен эми кичинекей баары эле балдар кичинекей шок болгон. Эми этиятташ керек, жанында бычак, сычак, тияк-бияктарды алып албасын, ысык шорпо, ысык чайларга ушундай нерселерден, сууктарда кичине этиятташ керек. Эми балада акылы жете элек, толуктай элек нар жак берүүнөн шоктонот эми кичине. Ана талуу жерге урбаш керек эң өзү. Башка, өпкө боор, жүрөк жака таптакыр болбойт. Кээде аябай нерселерди ушундай баалуу нерсени сындырып койсо анан уруп кетет да, катуу жерлерин уруп өлтүрүп алганда болгон туугандар. Көзүн чыгара койгондор болгон, ар кандайлар болот туган. Аны күтпөгөн жерден болуп калат. Ошон үчүн ачууга алдырбаш керек, этиятташ керек. Чынын сындырганга чейин насаат айтыш керек. Сынгандан кийин бүттү ал. Ал канча айтсаңыз, урсаңыз деле ал бүткөн ана. Мени чоң энем көп каргайт. Не кылсам болот? Кызмат эле кыла бериңиз. Башка эчтекенин кереги жок. Банябыздын суу куйчу бочкаларынын үстү ачык. Ошондо ошол банядагы эле сууга гусул кылсак боло берет. Боло берет. Негизи баягы гусулуп аткандагы эме суу кайра ошо чакага же болбосо кандай бир идишке үстүнө чачырабасын да. Бийигирээк болсо эч нерсе болбойт ал. Себептен адамдын денесине баягы гусул кээде чачырап калат, ылдыйраак жерде туруп калса ал жакшы эмес да. Мусулман туугандарыбыз той кылып чакырып жатса ресторанга, аялы күйөөсү менен чакырылса, барса болобу же мүмкүн эмеспи аялына? Барса болот. Эми ошол өзүнүн шариятыбызда айткан кийимдерди неме кылбасын. Бирок эң жакшы азыр алхамдулилля, мына аты шүкүр жаман арак жок болуп калды, жакшы болду. Тойлор жакшы. Мурдагыдай баягы ичип алып, мушташып, бычакташып, тойлор бузулуп, андай эмес. Азыр жакшы Кудайга. Бул жагынан жакшы.
Намазды кичине акырын эркектер өзүнчө, мына аялдар өзүнчө бир тарапта отуруп, кенен тамак жеп, кенен сүйлөшүп дегенде. Талак алгамын, балдарым үчүн кетпей жашап атамын, күйөөм Россияда, жолу болобуз, сүйлөшүп эле атабыз, телефон аркылуу, себеби ажырашкым келбейт, үмүтүм бар чогуу жашаганга. Өтө жакшы, бирок канча талак алгансыз? Кеп ошодо. Сиз буну карап туруп муфтияттын сайтына кирсеңер, ошол жерде толугун жазып берсеңер, Кудай кааласа муфтиятта сизге жооп берет ошол жерде. Машинаны жаңы алганда кандай дуа окуш керек дейт. Алла Таалага шүгүр кылыңыз, 2 рекет намаз окуп койсоңуз жакшы болот. Алла Таалага шүгүр намазы машинен. Анын жалпы эле улуулордун дуасы бар. Субханаллади саххарана хада ва ма кунна лаху муқринин ва инна иля раббина ламунқалибун деп. Вот ушуну окуп койсоңуз болот. Айрым айдоочулар жүргүнчүлөргө өтө эле орой мамиле жасашат. Кандай иш аракет же мамиле кылсак болот деп. Өзү соода сатыкта деле туугандар. Ошондой бир мисалы азыркы мына айдоочулар жүргүнчүлөргө өтө орой мамиле кылат деп атпайбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардык адамзатка үлгү. Жумшактыкта, жөнөкөйлүктө. Бул эме кылбаш керек эми. Ата анын акчасын алып атасыз. Ал бекер алып барып аткан жериңиз жок. Таксовать эткенде жеткирип айтып атасыз. Бирок эң жакшысы башында жакшынакай чечишип алыш керек. Канча сом сатканчада кандай кылып барат. Бирок азыркы күндө дагы бир шарт бар. Кандай? Сиз отуруп атсаңыз, мисалы ушул жерден чолпон атага кетип атсаңыз, сөзсүз айтып коюңуз. Таксыр, катык айдабаңыз. Анын уйкусурап айдабасын, катуу айдабасын. Бардык ошо эрежеси менен. Сен ошондой айдасаң, анда сага түшөлү. Болбосо кереги жок деп эле. Көрүп атасыздар, күн сайын авария, күн сайын авария. Бала эмизгенде дарат бузулабы? Бала эмизгенде дарат бузулбайт туугандар. Бузулбайт. Намаз окуп жатканда 10 айлык балам жолугумду тартты, колдорумду ачып жиберет, намаз бузулабы? Жок, жолуктан эме түшүп калбаса эле, атым эле жолук баштан түшүп чачтар көрүнүп калбаса эчтеке эмес. Кол ачылып калса эчтеке эмес. То есть эгерде жолук түшүп калса, жолукту тартканда, анда намаз болбой калат. Анда намаз болбой калат. Эгерде колуна ачылып кала турган болсо, ал эч нерсе эмес ал. Никесиз бала төрөлсө ошол күнөөнү кантип жууса болот дейт. Эми балада күнөө жок. Никесиз мисалы төрөлүп калган бала, балада күнөө жок. Ошо кошулган эркек менен аялда. Алар эмне кылат? Эми тоба кылат. Жол бар тоба. Тобанын жолу ушундай, биринчи кылган ишине кейиш керек. Жүрөктөн аябай кейиш керек. Бул жаман ишти ташташ керек. Аллага убада бериш керек. Экинчи жолу ушундай кайталабайм, ушундай никесиз баш кошпойм, барбайм депчи. Келин кайнененин үйүндө милдеттерин аткарууга милдеттүүбү дейт. Өзүнүн милдеттерин аткарууга, конечно, милдеттүү. Кайнененин үйүндө болобу, асманда жерде болобу, өзү ар бир адам өзүнүн милдеттери бар. Аны аткарууга милдеттүү. Бирок мына жердеги кайнененин буйруктарын аткаруу албетте жакшы нерсе, бактылык алып барат. Эгер арам нерсеге эле буйрубаса, аткарган жакшы. Эгер келин өзүнө эч пайда кыла албаса, өз турмушун алып кете албай жатса, убактысын баары кайненесинин үйүндө өткөрү туурабы дейт. Бул эми жөн эле го дейм мындай. Мындай да туугандар. Кудайга шүгүр 24 саат бар. 5 убакыт намаз канча убакыт кетет? Көптөн эмес. Наоборот, мен силерге айтайын, бактылуу келиндин, бактылуу аялдын белгиси 4 дейт. Китептерде. Биринчиси тили даамдуу болсун, ширин болсун, таттуу болсун дейт. Тили менен ушуну бирөөнүн жүрөгүн жара турган жөн эле кандай десем, уу болбосун да тил. Экинчиси көзүндө уят болсун дейт. Жүзүндө уят болсун. Үчүнчүсүндө колу алек болсун дейт жумушка. То есть канчалык кызмат болуп кызмат кылып жүрсө, ошончолук биринчи ден соолугуна жакшы. Анын алек болгондон кийин бирөөгө гыйбатка, ушакка, жаманга убакыт деле болбойт. Төртүнчүсү жүрөгүндө сооп иштерди кылганга дайым умтулуусу болсо, мына ушу бактылуу аял дейт. Айыз учурунда тажвид үйрөнүүгө, андагы машыгуу үчүн жазылган аяттарды окууга болобу? Сөмөй менен эмес, калем менен көрсөтүп, окуганга болбойт таптакыр.
айыз учурунда Куранды кармаганга да болбойт, окуганга да болбойт. Намаз да окушпайт, орозо да тутушпайт. Булар кечиримде албетте зикир кылсын, зикир. Дуаларды кылсын, зикирлерди кылсын. Булар бардыгы болот. Зикир, дуалар бардыгы болот. Бирок Куран аятын окуганга болбойт. Эми бир жерде бир маселе бар да. Мисалы машиненин дуасы бул аятта, ошону дуа катары окуса болот. Дуа катары окуса болот. Аят катары эмес. Аятты ниет кылбасын, дуаны ниет кылып туруп окуса болот. Мына жерде дагы айтып аткан тажвид үйрөнүүгө деп кандай болбосун, мисалы ал аятты окуса болбойт, жазылган аяттарды окуганга болбойт. Сөмөй менен эмес, калем менен көрсөтсөң мейли, боло берет анда. Сөрмөй менен, бирок окуу деген кандай? Тилден чыккан талаффуз, лафз айткан ушул болбойт да. Даратсыз Куран окуса боло берет. Даратсыз Куран окуса боло берет. Кармаса болбойт да. Кармаса болбойт. Эгерде кусул болуп кала турган болсо, Куран окуса дагы болбойт, кармаса дагы болбойт. Акылбы? Ошондой эле гусулда дагы, айызда дагы, нифаста дагы ошондой. Кармаса дагы, окуса дагы болбойт. Гусул жок, анан дарат жок, Куран окуса боло береби деп. Мына мен азыр жооп берип койдум. Куран китепти кармабай, ооз экиси окуса болобу? Эгерде даратсыз Куранды кармабай, ооз эки окуй берсеңиз боло берет. Даратсыз окуй берсеңиз боло берет. Бирок гусулсуз окуса болбойт. Гусулсуз окуса болбойт. Дагы айтайын, гусулсуз окуса болбойт. Кармаса тим боле болбойт. Аялдарга машина айдаган ислам жолунда мүмкүнбү дейт. Эми бул кээ бир алымдар фатва беришет, макул дегендей, кээ бирлер болбойт дегендей. Мен жеке оюмча болбойт. Аялдар өздөрүнүн ишин кылсын да. Мисалы да, жок азыр бул көп нерсе болуп кетет да. Канча деген эркектер менен көрүп атпайбыз, бер жерден чыгып урушуп, гайлер менен талашкан, аял киши жок. Аял киши назик болот, аял киши уяттуу, аял кишиде баягындай эмелерден этият тапар. Азыркы күндөрдө ушундай эле көбөйүп кетти, карап, айдашып, жарышып, тигиндей көчө чыгып кетмен, кечкурун үйүнө бармай. Анан үйдүн куту каякта калды. Балдардын тарбиясы каякта калды. Көп маселелер бар да. Кээде өтө зарылчу болуп калат. Мисалы күйөөсү өлүп калды, тигиндей болуп калды, балдарды тияка каташ керек, бияка каташ керек. Ана мына деген. Ол зарылчылык маселе өзүнчө, мейлиби? Жөндөн жөн эле кечиресиздер баягындай көп кетип, кутуруп кетип, байып кетип, өзүн кармай албай, билбей, деп андай жака анда болбойт. Махрамдан махрам маселелери бар. Азыркы токсикоз оор болуп, намаз окуп атканда окшуп, кусуп намаз окуса, намаз өтөбү? Токсикоз бүткөнчө намазды токтотуп турса болобу? Токсикозум өтө оор өтүп атат, окушум кыйналып турам дейт. Эми ар кандай бул дагы оңой эмес туура. Бирок оозду толтуруп кускан учурда гана болбой калышы мүмкүн. Атак, мисалы башка учурларда боло берет. Анан токсикоз келер кечкеле боло бербейт да. Ал бүтүп кусундагысы бүткөндөн кийин таратты кайра жаңылап алып, акырын окуй берсин. Болбоду дегенде ушунчалык эле кыйналып атса, фарыз намаздарды таштабасын да. Сүннөттөргө күчү жетпей калган учурда, кайра ушу токсикоздасын эме кылып, көңүлү айланып кусуп аткан учурда, болбоду дегенде ушул фарыз намазга эмесин бүтүрүп алсын. Намаз таштаса болбойт. Рекетке жетишпей калганда, аягында оң жака салам берип алдым. Анан сол жака салам бербестен туруп кеттим. Боло берет тугандар. Эгерде сиз мындай бир рекетке кечигип калсаңыз, же 2 рекетке, же 3 рекетке кечигип калсаңыз, имам менен билбей сиз деле салам берип алдыңыз. Бул жака деле салам берип алдыңыз. Анан эстеп кеттиңиз, мен кечигип келбедим беле. Мойнумда дагы 1 рекет бар, же 2 рекет бар. Эчтеге сүйлөгөн эмес эле болсоңуз, туруп уланта бересиз. Даже өзүңүз учурда деле салам берип, астагфирулла дегенден кийин эстедиңиз. Мен 1 рекет окуган жокмун го. Ошол убакта туруп кете бериңиз. Субханалла деп зикир айтып алсаңыз дагы, альхамдулилля деп. Сиз беркиндей адамдын сөзүн сүйлөбөсөңүз, ошондо эстеп кетсеңиз, отуруп тургандан кийин кайра тура бересиз дагы, окуп кете бересиз. Макулбу? Өзү негизи эреже боюнча өзү салам бербей турушубуз керек. Имам оң жака салам бергенден кийин, анан карап турабыз дагы, сол жака салам берет, анан туруп кетишибиз керек.
Себеп дегенде имам оң жака салам берип туруп, эгерде вдруг имам жаңылыш саждасы кыла турган болуп калса, ол салам бергенде биз туруп кетсек, анда кайра кайта албай калабыз да. Ошон үчүн экинчи саламды күтүп турушубуз керек болот. Имам экинчи жака салам берди, анан туруп кетебиз. Саламу алейкум ва рахматуллах дегенден карап турду. Саламу алейкум деген туруп кетебиз. Дальше. Мечиттерди абат кылуу деген эмне? Абат деп бул фарсийский, перс тилинде бул абат деп жандандыруу деген сөз. Амалдар менен жандандыруу. Мисалы азыр мечиттер эмес, Дордой козго барсаң, базарга барсаңыз жанданып турат да. Келди, чыкты, кирди, бардыгы канча сом, тияк бuyagынан. Ана бизде Фрунзе магазинге кирсеңиз жанданып аткан жанда бардыгында, глобустарда мындай. Мечитке келсең чыкпай эч ким жок. 5 вакыт намазда келет, кайра кетет. Ушуну эми арабтарда ушуну таамир деп коет. Иннама я'муру масажидаллах ман амана биллахи вал яумил ахир. Куранда аят бар да. Алла Тааланын мечиттерин жандандырган, абат кылгандар, алар кимдер десе, иман келтиргендер, Алла ахиретке иман келтиргендер. Ушу мечитте ушу жандандырган деп айтылат. Амал менен. Мечитте mesela зикир кылайлы, Куран окуйлу. Мечитте мындай сабак кылып атабыз. Мына мечитти жандандыруу, мечитти абат кылуу деп эсептелинет. Мечитте ушунун өзүнүн альхамдулилла өзүнүн максатында иштеп атат деп айтсак болот да. Дальше. Чоң ата, чоң энеси неберелеринин жанында жаман сөз айтышып урушат. Балдарга тез таасири тийбейби? Тиет. Чоң ата, чоң эне өзгөчө туугандар ушул дагы бир жак тарбиялык маселе айтылып калды да. Анча-мынча сөздөрдүчү балдардын, кыздардын көзүнчө аялдарыңыздар менен урушпаш керек. Өзүнчө болгондо. Алар уктап калганда же башка бөлмөдө болгондо анан айтыңыз. Мындай сен мындай дегендей кылып. Мисалы эскертүү боло турган болсо, айта турган болсо, тигилердин көзүнчө мисалы балдар кыздарыңыздын көзүнчө сиз аялыңызды кагып жүрө берсеңизчи, бул жакшы эмес бул. Ал жакшы болбойт тургандар. Өзү эле бизде ушундай кемчилдик бар да. Биз бирөөнү кандай десем, өзүбүздүн кыйындыгыбызды көрсөтөбүзбү, буну кичине бир басмырлап, насаат айткандай болуп атат. Ушу туура эмес да. Ушунчалык эле бир адамды кемчилигин айта турган болсоңуз, жалгыз эле айтыңыз. Жалгыз, бетме-бет отурганда мындай депчи. Аны элдин алдында жакшы эмес ал. Дальше. Алла иляха иллаллах. Атам менен апам кеч көчөгө чыгарбайт. Чыксам урушат, бирок досторум чыгат. Мен алардан кем болгум келбейт. Чыкса боло бере. Күндүзү чыга бер, кечинде ата-энени ук. Чыкпай эле кой. Өзгөчө күйгүмдө балдарды чыгарбаш керек. Күйгүм дегенди билесиздерби? Күн баткан учур бар го. Ошол учурларда биздин мурда чоң эле тайнелерибиз күнгүмдө чыкпа, күнгүмдө мынтпе деп урушуп калчу эле. Кийин мына биз ислам диндеги китептерди окуп, шариятыбызды окуганда пайгамбарыбыздын хадиси бар экен. Не деген? Күгүмдө шайтандар көбөйөт экен да. Балдарды кой бербегиле, кармап тургула деп. Кадимки пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйругу. Ошол учурларда көбүнчө кылдыйдө болуп, көбүнчө мындай жаман иштер болуп кетет да. Авариялар, ар кандай нерселер ошо күгүм өтсүн деп коет. Күгүм өткөндөн кийин анан чыккыла деп коет. Жөн эле эмес да. Шайтан жиндер көчөгө чыккан учур болот. Балабы, кызбы, атты койгондо азан айтыш шартпы? Шарт эмес, сүннөт эми. Шарт деген бул фарз болуп калат да. Кандай болсо перзент төрөлгөндөн кийин, бала төрөлгөндөн кийин эң биринчи оң кулагына азан, сол кулагына комат айтып коюш керек туугандар. Аны тияктан роддомдон чыкканды күтпөй эле, үйгө барганды күтпөй эле. Жада калса ушуга чейин алымдарыбыз айтат, эненин сүтүнөн мурун айтылыш керек дейт. Себеп деген эненин сүтү бул дүйнөдөгү материалдык, мадди азык болсо, бул азан менен комат бунун түбөлүктө руханий азыгы дейт да. Руханий азык биринчи турат деп айтат да. Ошон үчүн иншалла сөзсүз эле молдону же азанчыны алып барып, мына биздин азанчылар кулактары жарып жүрүшү мүмкүн да анча-мынча. Буларды эме кылбай эле, өзүңүз деле барып, ошо баланы эгерде киргизсе, роддомго киргизсе, оң жагына азан, сол жагына комат айтып койсоңуз болот. Сүннөт бул, сүннөт. Кийин эгерде мүмкүнчүлүк болбой калса, роддомдо айтканда, үйгө алып келгенде деле айтсаңыз деле мейли. Уул төрөлсө 2 кой, кыз төрөлсө 1 кой курбанчылык кылуу керек дейт. Аны кийинчерээк шартта карап кылса болот, кийинчерээк деле кылса болот. 7-чүнү кылганы бул сүннөттүн сообун аласыз. Болбой калса мустахаб болуп калат. Кийинчерээк сообу аз болуп калат, атак боло берет кийин деле.
Балам чачы менен төрөлгөн чачы бар деп кайнежем бир өрүм чач койдурту. Бул шариятта канча чындыгы бар? Жок, мындай чындыгы жок шариятта эчтеке. Шариятта чач коюу боюнча пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Бир жерин алып, экинчи жерди таштап, андай кылбагыла деген. Койсоңор тегиз коюла, алсаңар тегиз алып коюла деген. Tahajjud namazı kança parız, sünnet okulat, jana saat kançalarda okusam bolot, düşündüre ketesizbi. Tahajjud namaz parız emes. Bu tahajjud namazı bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okugan, sahabalar okugan, bu sünnetke giret. Sünnet namazı. Emi bu tahajjud namazı 4 reketten 12 reketke çeyini okulat. Azı 4 reket, göğü mesela 12. Saati olsa elhamdülillah бүгүнкү күнү аябай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү Алла Таалам берип турат. Анткени бул не деп коет, Албарида Ганима деп мындай кышындагы сезонда шанста түн узун. Азыр мисалы карап турсаңыз, Бишкектин сааты боюнча бери карап, сиз 6да тахажжуд окуй берсеңиз да болот да. Бер дажада калса алхамдулилlah 6:30га чейин дагы. Эң жакшысы 5, 5:30дарда 6, 6:30 6:20га чейин мына тахажжуд кенен окусаңыз болот. Мына учурлар. Так. Күйөм ата энесине билгизбей уруксат албай туруп үйлөнөм деп жатат дейт. Эми бул чоң киши болгондон кийин ал уруксат алуу деле шарт эмес. Биринчиден мисалы биринчи үйлөнгөндө ата энеси макулдоо менен кимге куда сөк тияк эмесин. Экинчисинде деле албетте ата энесинин ак патасы кеңешип алганы жетпейт, ал жакшы эле. Бирок эгерде алардан уруксат албай турган болсо, бул андай эле күнөө эмес, анын өзүнүн акысы да, өзүнүн укугу ал. Кайнатам да кайненем да урган. Айтыңчы, келинди урса болобу дейт. Астагфирулла. Эми ол күйөөсү эмес, кайната, кайнене, келинди кантип урсун Бул болбойт, таптакыр болбойт тасырлар. Сиздин кызыңызды элестетсеңиз, башка бирөөнүн эле атасы урса, башка бирөөнүн эле апасы урса, сиз чыдайсызбы? Биз бирөөнүкүнө эч неме кылбайбыз да, өзүңүздү коюп жүрүңүз дайыма. Бул өтө жакшы принцип да, өзүңүздү ордуна коюп, ошон үчүн айтат го. Жакшы сөз бар, бычакты өзүңө сай, оорубаса бирөөгө сай. Өзүңө сайып көрсөң биринчи. Өзүңө ордуна коюп көрсөң, сен кызың ушундай кылса макулсунбу? Ал да ошо бирөөнүн кызы да. Аны урсун деп берген эмес да. Таптакыр туура эмес, бул арам иш кылат, бул күнөөкөр, зулумдук бул. Өтө караңгылык бул. Кайната, кайнене, келинди кантип урсун Мейли азмас насаатын айтсын, кичине урушсын же, олу сансымас айта турган болсо, бирок аны акысы жок, кол көтөргөнгө, таптакыр акысы жок. Менин жеңем 6 баласын байкеме таштап, көчөгө чыгып кетти. Такыр үйгө барбайт, шаарда эле жүрөт. Канча айттык, барбады. Байкем 5 убакыт намаз окуйт, таза жолдо жүрөт. Эмне кылсак болот? Ажыраштырсак кандай болот? Суранч балдары абдан кыйналып жатат. Мынаны караңыздар. Ошо келиниңердин, жеңеңердин дагы ата энеси бардыр, агайыны бардыр. Ошолор менен жакшынакай ийри отуруп, түз кеңешип дегенде айтыш керек. Бул мындайлар дагы бар. Карачы, эл арасы болгондон кийин ар кандай экен да. Кээде кайната кайненеден аша чабуу болот экен, кээде күйөө баладан, кээде мына келиндер баласын 6 баласын таштап кантип кетип калсын көчөдө. Бул деле таш боор экен, бул балдарды кантип таштайт Эне наоборот, мисалы балага жакын да бул. Бул бардыгы туугандар ушунун бардыгы динсиздик, ыймансыздыктан келип ушундай зулумдуктар чыгат. Бүгүнкү күндө мындай кайгылар. Кандай болбосун ошол буларга мен жооп берейин Силер барып туруп ошол куда сөйөк менен барып сүйлөшкүлө. Жакшынакай адепке чакыргыла. Таптакыр болбосо эмне кылат анан? Ажыраштырат да. Кийимге суюктук тийип кетсе, гусулу жок намаз окуса болобу? Жок. Эгерде кийимге суюктук тие турган болсо, ал жерде жууп коюш керек, 3 жолу чайкап коюш керек, болду. Гусулу жок намаз болбойт. Намазда шарт кийим таза болуш керек, дене таза болуш керек. Окуй турган жерде таза болуш керек. Көңүл айта турган күн канчага созулат? Адам бул дүйнөдөн кайтса, канча күнгө чейин көңүл айтыш керек дейт. Туугандар, көңүл айтуу, кайгы бөлүшүү көңүл айтуу 3 күн. Бирок бир эле жолу айтыш керек. 3 күндүн ичинде мисалы.
кайгы, аза күтүү күнү bizde 3 күн шариятыбызда. Аза күтүү күнү. Ким гана өтпөсүн дүйнөдө шариятыбыздын жолу менен ушундай. Аза күтүү күн 3 күн. Бир гана күйөөсү өлүп калган аялдардан башка. Күйөөсү өлүп калган аялдар 4 ай 10 күн аза күтөт. Күйөөсү өлүп калган аялдар 4 ай 10 күн аза күтөт. Ага чейин турмушка чыга албайт. Эгерде башка нерсе күйөөсү өтүп кетсе, жашыраак эми турмушка чыгам десе, 4 ай 10 күндөн кийин анан чыгат. Эгерде боюнда болуп калса, анда төрөгөндөн кийин. Ага чейин эгерде төрөп калса 1 айдан кийин, анда бөлөк, анда нифастан кийин. Эгерде 4 ай 10 күндөн кийин төрөй турган болсо, ошодон кийин гана. Демек, аза күтүүдө күйөөсү өлүп калган аялдар гана 4 ай 10 күн. Макулбу? Эгерде боюнда жок болсо, 4 ай 10 күндөн максимум каралат. 4 ай 10 күндөн ылдый каралбайт. 4 ай 10 күндөн ылдый каралбайт. Түшүндүңүздөрбү? А башкалары бардыгына 3 эле күн аза күтүү. Ошо аза күтүүдө адамдын көңүл айтууга барганда күн сайын эле барып эле көңүл айта бере, ал андай кылбайлы. Бир эле жолу көңүл айттыңызбы, бүттү. Бир жолу көңүл айткан. Себеп ошол жара сакайыш керек. Бул чоң жоготууга учурады. Башка жагын көңүлүн көтөрүп, жакшыраак неме кылып. Анан көрөк ошол өлүктүн, ошо өтүп кеткен кишинин артынан жакшы садакай жарыяларды кылыш керек. Ушуну жандандырыш керек. Кандай эгерде акчасы мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, анда мейли бул жактан бир жол салып койсун, да башка бир бейбечараларга жардам берип койсун. Таптакыр акча материалдык жокпу? Анда болбоду дегенде зикир менен сиз намаз менен жардам бериңиз. 10 рекет намаз окуп савабын багыштаңыз. Кур'ан окуп савабын багыштаңыз. 1000 жолу ла илаха иллаллахны айтып савабын багыштаңыз. Мисал айтам да. Кандай болбосун. Азыркы учурда байкесине карабай иниси үйлөнүп алып атат. Анан азыркы учурда соопчулукту кылып атышат, бирок интернетке киргизип атат. Ал кандай болот ал? Эми билбейм, мындай туугандар. Байкесине карабай иниси үйлөнүп атат дегени, эгерде байкеси кандай бир себептер менен инисине уруксат берип турган болсо үйлөнө берсе боло берет. Ал эч нерсе эмес. Эч нерсе эмес бул. Сөзсүз эле байкеси андан кийин иниси деп эми туура урматтап байкесин күтүш керек, бирок ал окуп атат, же ооруп калган, же да башка иштери бар, же дагы ар кандай үзүрлөр болуп калышы мүмкүн. Ал учурларда иниси үйлөнө берет туугандар. Биздин балдарыбыз кичинеси 5 жашта. 4 балабыз бар. Акыйка тууралуу абдан кеч билдик. Бирине да акыйка кылбаптырбыз. Орточо жашайбыз. Мүмкүнчүлүгүбүз жок дегенге болбойт. Эмне кылсак болот убагында билбептирбиз дейт. Кыжалат болбоңуздар. Билбестик. Азыр мындай кылыңыздар. Канча балаңар бар? 5. Менин кичинесине 5 жашта 4 балабыз. 4 балаңар. Бул айда бир балага акыйка кылгыла дагы өзүңөр жегиле. Кийинки айда дагы бир балага акыйка кылгыла, экинчи айда жегиле. Эт жейсиңер да бар. 3-чү айда 3-чүгө, 4-чүгө. Мына эки жактан утасыңар да. Акыйка дагы болуп кала берет. Бир жагынан алхамдулилlah эт да исрап болбойт. Тугандарды чакырып коесуңар. Акыйканын этинин бардыгын 1 грамды дагы башка бербей өзүңүз жесеп койсоңуз да боло берет. Ал жерде ошолордун акыйканын этин. Бечараларга бөлүп берсеңиз сообу болот. Тугандары менен чогуу жесеңер сообу болот. Бышырып берсеңиз деле боло берет, анча-мынчасын бышырбай деле берсеңиз боло берет. 1 килограмм, 2 килограммдан берип коюңуз кошуналарга, эчтеке болбойт. Беришендирик. Бардыгын эле өзүңүз жеп албайчы. Бирок акыйка кан чыгарган, иншалла Алланын алдында сообун аласыз да. Атасы кыздарын сөксө болбойт, кыз баланы сөкпөш керек. Таптакыр болбойт. Ошо сөгүүнү токтотуш керек буну. Эркек киши болор болбос нерселерге да аял кишини күнөөлөп ура берген болбойт. Каяктан болсун. Азыркы жай намаздарда ар кандай сүрөттөр көрүнүп жатат. Окуй берсе болобу? Однотонныйга окуган жакшы мына. Мына биздин мына жөн бир эле акыркы күндөр чында эле ар кандай сүрөттөр көбөйүп кетти. Мындай карасаңыз адамды алаксытап турган бир мурдуна окшоп кетет, көзүнө окшоп кетет ар кандай. Эгер эки киши намаз окуп жатканда 3-4
Адам келип кошулса, имамды алдыга кылыш керекпи же кандай болот дейт. Жок, бизде имам андай эмес. Эки киши мындай намаз окуп атсачы, аркасынан келип калса, үчүнчү, төртүнчү киши ошо аркасында ыктыдан кишини мына аркасынан далынан тартып коюш керек кичине. Бул аркага жылат. Аркага жылат дагы бир сап болуп турасыңар да. Имамды мындай кылып түртүп жылдырып койбош керек алдыга. Имам жылбайт. Аркада ыктыдан жылат. Басап бүттү убакыт. Жараткан Алла Таала баарыбызга туура түшүнүк, амал кылганга товфик берсин. Ва ахиру давна алхамдулиллахи раббил аламин. Рахман. Алла баарыбызда. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
لا